Эгер сиз жүрөгүңүздүн жарымын издеп жүргөн мырза болсоңуз, анда төмөнкү көз күйдүргөн бойдок бийкечтерге көз салыңыз. Бири келечектеги сахнанын жылдызы болсо, бири көгүлтүр экрандын көркүн ачкан теле алып баруучу. Айдана Дека туулган жылы күнү 1996 жыл 5 октябрь, бою 165 см, салмагы 45 кг, өзгөчөлүгү миниатюрная, фишкасы чачынын узундугу. Билими Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын эстрада вокал бөлүмүнүн 4-курсунун студенти. Бар бекен эсте баягы, бак чети айыл аягы, күн чыга ишке бараттык, күч алып шаттык баяны. Ырчы Аваз Акимов менен Аппагым чыгармасын дуэт аткарып аздыр көптүр таанылып калган ырчы Айдана Деканын мырзаларга болгон талабы жанындагы түгөйү аны ар тараптан колдоп турушу керек экен. Наздана эркелеп сүйлөгөн бийкеч кыздарга окшоп ушакташкан жигиттерге шанс жок дейт. Тилекке каршы аякка учурда ал эркектер жаман сүйлөйт. Артыңда жаман сүйлөп, кыздар биз өзүбүз ушакчыбыз го, кызга эми кичине жарашат деп айтсам болот. Кичине акырын шыбырашып, ушакташып койгон. Анан кээ бир эркектер менен мынтип отуруп калганда бирөөнү жамандап баштаса, аябай таң калам. Ушул да эркекпи депчи. Кандайчы эле ошо бирөөнүн артына отуруп алып ушинтип сүйлөйт. Андан дагы жалган сүйлөйт. Ошондой эркекти такыр эгерде көрүп калсам, бирөөнүн артынан жамандап отурганын жаныма отура алып, же бирөөнү жаман көрсөтөйүн деп аракет кылып атса, анда эркек менен такыр сүйлөшпөй коем. Салам деп коем, бирок такыр ал кишиге уже мындай ачыла албай калам. Эң биринчи мен үчүн бул эркек бойдон калыш керек. Өзүнүн намысын сактай билиш керек. Дайыма өзүнүн эркектей болуп, жакшы иштерди жасап, жакшы элдерге мамиле кылып, кол келишинче жардам берип, ата-энесине, туугандарына, жанындагы досторуна, эч кимге кайдыгер карабай, өзүнүн эркектей болуп жүргөнүн каалайм. Романтика мен үчүн аябай сонун нерсе, анткени мен өзүм мындай кинодо жашаганды элестете берем, өзүмдү бир романтический кинодо элестетип эле, бир принцти күтүп эле, бир башкача өзгөчө мындай поступоктарды кылат болуш керек, бир жигит деп мындай ошондой эми кыялдар менен жашайм. Албетте мага романтика аябай жагат, бирок эми мен жаш болгондуктан мага мындай адреналин деле жагат. Мындай свидание болуп калса, мен не обязательно кафеге отуруп алып, тамак жеп, андай жакпайт мага. Мага көбүнчө мындай парктарга барып, эс алып, өзүм аябай эмоционалдуу кызмын деп ойлойм. Көп эле айтышат, мындай бир баштасам токтоно албай калам, мынтип эле колдору менен эметип. Анан мага романтика жагат, бирок азыркы менин жашыма мен ойлойм мындай кичине шаңдыраак балдар жагат. Эң негизгиси эмне кылган эмес, адам өзү жакшы болуп, дайыма өзүн жакшы алып жүрсө, добрый болсо, жакшы жигит болсо, кичине эле гүл алып келип койсун, ошол деле мен үчүн аябай жагымдуу болот. Адамды жактырып калсам, эмне кылат мен үчүн анча деле маанилүү эмес. Эми албетте кыздар биз жакшы көрөбүз, анда бир чоң бирдеме кылып, элдин көзүнчө бирдеме кылса деп, ал менин деле кыялымда бар. Эми азыркы жашоодо албетте жана айтып коет го, не в деньгах счастье, но когда их нет, то понимаешь, что такое счастье деп. Эми акча мен үчүн албетте биринчи орунда эмес. Жигит деген акчалуу болгон, бул кандай десем, жигит өзү жакшы иштеп, өзү бутуна турса, бул мен үчүн эң биринчи. Бул, например, кээрлер бар, мисалы кээрлер бар, ата-энесинин акчасы менен жүрөт, туурабы? Алар убактылуу эле. Эгерде жигит өзү көтөрүлүп, өзү тырышып, өзү тырышчаак болуп, өзү бутуна турса, бул эркектигин билдирет. Албетте мен үчүн бул биринчи орун болот деп биринчи орунда турат деп айтам. Ал эми алып баруучу Айпери Адамкуловага көз кырыңызды салып калсаңыз, анда өзүңүздү тыккан алып жүрүп, маданияттуу болушуңузга туура келет. Өз кесибин сүйгөн перинин жумушунда колдоп турсаңыз, анда жакшы. Анткени Айпери үчүн үй бүлө менен карьера бир арабанын эки дөңгөлөгү сыяктуу.
Айпери Адамкулова туулган жылы күнү 1992 жыл 28 февраль. Бою 165 сантиметр, салмагы 49 килограмм. Өзгөчөлүгү эч кимге окшош эмес. Фишкасы жигиттерди сүрдөт алат. Билими Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Негизи эми баягы идеалдуу адам жок деп коебуз го, бирок идеалдууга жакын адамды тапсак болуш керек. Негизи идеалдуу адамды издесең, өзүң биринчи идеалдуу болуш керек го деп ойлойм да. Бирок ар бирибиздин ушул талаптарыбыз болот экен. Мындай бала болсо же, мындай кыз болсо деп менде дагы ушундай бир ойлор бар. Мага кандай жигиттер жагат негизи? Бою узун, өзүн тыкан, таза алып жүргөн. Баягы кыздарды сыйлай билген бир балдар бар го, алдыңан чыкса деле сыйлап өткөрүйгөн. Мына ушундай сыйчыл жигиттер да жагат. Көп учурда баягы жигиттер бир аз кыздарга караганда мындай сөзгө байраак болсо дейм да, анткени кыздар биз кулабыбыз менен сүйөт эмеспи, анын сыңарындай эле. Алар жакшы сөз айтып койсо эле биз баягы көңүлүбүз көтөрүлүп, же болбосо аларга болгон бир кандайдыр бир сезимдер пайда болушу мүмкүн да. Анан ушул сөзгө чеченирээк жигиттер жагат. Мага көп учурда баягы өзүн боюн көтөргөн жигиттер болот го, бир өзүн көрсөткүсү келген, ошондой мырзалар көп жага бербейт. Анан баягы өзүнүн бир нерсеси болсо деле ошону көрсөткүсү келип, мындай мактанган жигиттер өтө кыжырымды кайнатат десем эле болот. Андан көрө ошол барбы сенде, аны айтпай эле кой. Ал эгерде билгиси келсе, кыз өзү билип алат да. Анан албетте баягы өзүн таза эмес алып жүргөн жигиттер жакпайт. Чындыгында менин көңүлүмдү кантип алса болот? Жогоруда айтып өттүм, кыздардын көңүлүн алып коюш оңой эле да, чынында. Чубак ажы деле айтыптыр, кыздар кулагы менен семирет депчи. Эми баягы семирет дегени кандай? Жакшы сөз эле бизге жетиштүү экен да. Жакшы сөз айтып койсо, биз ошону баягы кечке унутпай ошол сөздү эстеп жүрө беребиз да. Мисалы, жылуу жүрөсүңбү, курсаң токпу деген сөз эле, билбейм, мен үчүн абдан жагымдуу да. Ушундай сурап коюш эле. Анан баягы колду сураганда албетте романтикалуу кече уюштуруу, же болбосо бир сюрприздерди жасап, бир жерлерден достору менен чогултуп, бул ар бир эле кыздын кыялында болсо керек. Мен колумду ушинтип сураса экен деген. Менде деле ал кыял бар. Анан буюрса ал күндү биз дагы күтүп атабыз. Эми балким романтикалуу кечеде колун сурап калаттыр. Балким жөн эле кеттик десе кетем го. Ак көйнөк кийим келет мен дагы. Анткени жашообузда бир эле жолу турмушка чыгып атсак, элдин баары ошону кийип турмушка чыгып атса, мен деле ушуну кийип чыгайын деген ой келет да. Эми бул жашоо турмушта эгерде сүйүп кала турган болсоң, мен шартым жок ага, жөн эле турмуш куралы, үйдө чакан той беребиз десе, ага деле макулмун, бирок баары бир ак көйнөк тура берет бош керек оюзда. Мен жашоодо аябай эле чыгармачылык деп жеке жашоомду унутуп койгум келбейт. Анткени дегенде баардык чыгармачыл адамдар, баардык эле улуу инсандар айтышат, биринчи кезекте сен чыгармачылык деп кетпе деп, баягы жакындарым да коркуп айтышат да, мени сен ушуну тандап кетип калба чыгармачылыгың менен, жеке жашооңду унутуп калба депчи. Анан мен да ойлоном, мен да турмуш кургум келет, мен дагы баягы өзүмдүн курбу кыздарым деле азыр балалуу болуп калышкан, алар баласын көрүп, мен да балалуу болгум келип кетет. Анан албетте турмушка чыгасыңбы деген суроо акыркы убактарда аябай көп бериле баштады. Анан алардын суроосуна жакында деп кутулуп атам. Кыз Сайкал Бөрүбаева туулган жылы күнү 1999 жыл 31 октябрь. Бою 170 сантиметр, салмагы 52 килограмм. Өзгөчөлүгү эркелиги, фишкасы оң жак бетиндеги калы оозунун чоңдугу. Билими номер 82 мектепте 10 класста окуйт. Эскеймин алма гүлдөр шактарынан, издеймин алы кулдун саптарынан. Жан биригем жан дүйнөмө кирип келчи, төгүлүп эрте жаздын жамгырындай, төгүлүп эрте жаздын жамгырындай.
10 класстын окуучусу экенине карабай көз күйдүргөн бойдок кыздардын катарын толуктаган кыз сайкалга спорт залдан чыкпаган. Мындайча айтканда, накачанный балдар аракет кылбай эле коюңуздар. Ананда ырчы кыздын чыгармачылыгын туура түшүнүп колдоп турсаңыз эле, кыз сайкалдын сыйына татыйсыз. Эң негизгиси адамгерчиликтүү болуш керек, өтө жөнөкөй болуш керек. Мисалы мага мотив келип, өзүнүн акчасына таянган мырзалар эч качан жакпайт. Анан алдабаш керек, эң негизгиси. Мен алдабасам, мага ошол нерсе абдан жагат. Анан жана мейли алдаса дагы, мындай мага билдирбесе, мага просто айтпаса деле, мага кийин билинип калат да ал нерсечи. Анан ошон үчүн мындай мен алдабасам, главное ошол. Мага мисалы өзүнүн күчүнө ишенген балдар эч качан жакпайт. Мисалы кичине эле накачанный болуп, мен коян өлтүрүп коем дегендерчи. Андайлар толтура кездешкен да. Мен шайыр болгондон кийин ал токтоп болгон жакшы го деп ойлойм. А экөөбүздөн шайыр болсо, мен антип кетпейбиз. Мисалы мен жеңелерим деле, эжелерим деле айтып келишет. Өзүңөн улуу болсо ошончолук сыйлайт депчи. Мисалы мен атам менен апам ортосу 10 жашта. Эрнис байкем менен жеңем ортосу деле ошондой чоң. Анан кийин канча улуу болсо ошончо сыйлайт деп айтат. Эми бирок мага 5-6 жаш болсо жакшы. Улуутун айтсам, эми өзүм мен метиска болгондуктан канча мындай улууту башка болсо ошончолук сулуу болот эмеспи? Бирок эми кыргыз балдар деле биздин баары кыргыздарга жетпейт деп айтып коюшат го, чындап кыргыздарга жетпейт. Мен кичинекейимден бери жакшы көрүп жүргөн ырчы мырза бар. Ал Замир мырза деп айтып келем. Ал Замир мырза мисалы, Замир мырза мен өзүм эле агам, Эрнис байкемдин досу. Ал абдан кандай десем, таза, чистоплотный деп коет эмеспи? Ошондой абдан мындай адамгерчиликтүү, кай жерде көрбөйм, кандайсың карындашым, азыр сонун семьялуу болушту. Мисалы, келечекте ошолордун семьясындай болгум келет да, абдан мындай суктанарлык семья десем болот. Жигиттер, сиздер суктанып жүргөн сулуу кыздар менен тааныштырдык. Эми аларга кантип жетем деп отура бербестен, алдыда өздөрү сөз койгон талаптарга жооп бергенге аракет кылып, алардын көңүлүн алууга шашыңыз.